Саламатсыңар, урматтуу айымдар жана мырзалар. Мен атым Айнура Сагынбаева, мен врач, дерматолог, косметолог, психолог, сексологмун. Ишкер айыммын жана 3 баланын энесимин. Баягыда мен өзүм тууралуу ролик тартсам, аябай жакшы көрүп, аябай көп комментарий жазып, бөлүшүп, жакшы реакция бердиңер да. Ошон үчүн ооба, мен жашоом кызык турбайбы, мен тууралуу көп нерсени билбей турбайсыңарбы деп мен бүгүн улантам. 1996-1997 жылы айыл, асыл баш айылы. Ошо айылга мен жыл сайын келчимин да. Жыл сайын деп коем, ай сайын. Ар бир каникул, 6-курска чейин ар бир каникул мен айылга барып, тайнем менен таятама жардам берчимин. Алчалар бар болчу, ошо алчалардын түбүндө жатчыбыз. Кечинде эшикке төшөккө салсак, биякта асмандагы жылдыздар жаркырап, жанагы чибирткенин үндөрү угулуп, бир өзүнчө эле керемет болчу. Анан кечинде жигиттер келет ышкырып, кирзовый сапог кийип алып, кийин алар чоң начальниктер болду. Шаардык кыз келди деп. Мен шаардык деле болгон эмес, мен деле айылдан болчумун, бирок кичине шаарга жакын айылдан, Сокулук айылынан. 9-класстан баштап ошо динге кызыгып баштагам, намаз окуп, орозо кармап. Бирок биз үчүн бул салттуу дин болчу. Биз эртең менен эрте туруп, тайнем саар даярдап койчу, саарды ичебиз, андачы эч бир ифтар, сухур дебей эле саар деп койчубуз. Ошо саарды тайнем даярдап, кышкыга сактап койгон, мен ошо кышындагы орозо эсимде бар да, кышкыга сактап койгон алмаларды кесип, чүрүшүп калат да, муздак, жыты буркурайт десең, буркурайт. Ошону кесип, каймактан куюп, тайнем өзү жасачу, сепаратор менен каймакты. Кышында каймак деле жок болуш керек, жазында каймак болчу, сары май болчу, чөбөгө сары май. Ошону сүрсүгөн эттен кесип, кечээкү шорпону жылытма деп койчубуз, ошону ысытып, ошол тамактын даамы дагы эле оозумда да. Андан даамдуу тамак көрүлөт. Азыркы балдар жебейт го. Кечээкү эмес, бүгүнкү суптарды жебейт, эркелеп. Ой, наггетси жейт элем, анан буну жейт элем деп. Бизге ошол тамак аябай даамдуу көрүнчү. Анан эртең менен отурабыз, оозду жабайбыз, бекитебиз. Анан таятам акырын мурдуна кыңылдап, ырдап радио угат, жаңылыктарды. Анан кийин күнгө план түзөбүз. Тайнем таятам менен дагы небереси жашачы, дагы бир небереси Түгөлбай деген. Келиндер ошол учурда тайнем күлгөндө командировкага кетчү. Кетип, келип, ушундай болуп, анан баары план түзөбүз, анан мен үй жыйнайм, казанга тамак жасайбыз, тайнем экөөбүз жарма бышырабыз. Чоң казанга жарма бышырабыз. Анан ысык жарманы сүзүмө катыктайт, айран катыктайт. Ошону ысык жарманы көмөч казанга бышкан, көмөч казан деп койчу, 2 сковородканы. Ошонун үстүнө тезек салып бышырчу да. Ушунча даамдуу дечи, ушунча даамдуу. Анан ысык кезинде колуңду эле үйлөп атып үзөсүң. Ошол жарманы ичесиң. Анан курсаң ачканда жарма жок болсо, барып көк алмадан, туздан жеп нан менен уруп алчубуз. Азыркыга окшоп свежий лепешка деген жок, кандай нан болсо ошондой нан жечүбүз. Эшиктин алдын шыпырмай, эски беседканы жыйнамай, мындай тоголок столду ким көрүп калды? Ошонун үстүнө клеенка, гүлдүү клеенка, ошону сүрчүбүз. Анан үстүн бүт тряпочка менен жаап койчубуз, майлыктардын баарын кирсамын менен отуруп жуучумун мен. Таятамдын тарбиясында эң жакшы нерсе эч качан ушчу эмес экен. Дайыма мактач. Кылбасаң деле мактай берет, анан ноонтип келип туруп кыласың да, тырышасың. Мен келгенде тим эле укуттабай иштечимин. Таң атпай турам, кечке чейин иштейм, эмне кылам билбейм, кыбырайм. Кийин мамам келет, каникулдан алып кетем деп, анан тайнем таятам мактап атса эле күлөт. Билбейм, үйдөн эчтеке кылбайт бул кыз, бияктан эле аябай жумушту көп кылат экен деп. Көрсө, бул мындай экен да, адамга кандай образ берип койсоң,
ошо образга жетем деп адам аракет кыла берет экен. Мисалы балдарыңарга деле, жолдошуңарга деле, жакын туугандарыңар, коллегаларыңарга деле ошондой кылсаңар болот да. Кылбай атса сен кылбай атасың деген ордуна тескерисинче молодец сен муну кылып атасың. Эми кичине болбойт да, бирок молодец деп элдин көзүнчө мактап баркын көтөрүп койсоң, адам ошондой болом. Кой уят болбойм. Кой мени ушундай жакшы адам көрөт экен. Мен бул адамдын астынан өзүмдү түшүрбөйм деп аябай аракет кылат экен. Тайнем менин тайтамдын ошол принципи мен өмүр бою жаттап калдым дагы, көп колдонгонго аракет кылам. Анан Түгөлбай экөөбүз чоң мындай граблелерди алып, жалбырактарды күрөйт элек, чогултат элек, анан жүгөрүн отойт элек, колорадский жукту терет элек. Тайтам моундай калемпирлери бар болчу. Аябай карачы. 90дон өтүп кайтыш болду. Ошого чейин дыйканчылык кылчу. Ошого чейин түк мындай өзүн тыштап койчу эмес да. Китеп окучу, саясат жөнүндө аябай талкуулачу, хан деп койчу президент. Хандар мындайды деп койчу. Аябай жаңылыктарды көрчү, тим эле акыл эси соо болчу да. Көп нерсени түшүнчү, аябай митайым. Тайтам мынтпайчы, митайым бол депчи. Митайым деген бул кыйын киши, акылдуу киши. Мындай түз жүрбө, оюңду түз айтпа, башка адамдын оюн түшүн деп ушундай нерсени көп айтчу да. Бирок калп айтпа, алдаба, бирөөнүкүн алба деп биздин өзүнүн балдарын үйрөткөн, неберелерин ушинтип үйрөткөн, биз дагы ошондой принцип менен тарбияланып калыптырбыз. Тайтам менен тайнемдин сүйүүсү өзгөчө сүйүү болчу. Жаш үйлөнүшкөн экөө тең. Тайтам согуштан келип, тайнем анда 16 эле, жалгыз кыз. Анын өзүнчө тарыхы бар. Эркектердин арасында жалгыз кыз, аябай эрке, аябай көкбет экен да. Анан экөө үйлөнүп, анан мен дагы күлө берет да. Мамам күлө берет, анан жолдошум да күлө берет да. Каяка отурсаң, кыздар жаныңа чогултуп алып, өзүнчө эле жомок айтып отурасың, баары сени угуп отурат деп. Тайнемде ушундай болчу экен. Көрсө мен тайнемди тартыптырмын го деп атам да. Казактар бар болчу тукумунда, чоң тайнем казак болчу. Анан полеге барса дагы бригадирдин жинине тип, бүт келиндерин баарын жанына чогултуп алып, биремени айтса баары ооз ачылып укчу экен да. Көрсө бул келечектеги, болочоктогу блогерлер экен да, илгерки блогерлер экен. Ошол мен кийин ошентип блогер болдум тайнемди тартып. Анан кийин эле мен чоңоюп калганда, студент кезде, турмушка чыккандан кийин деле мындай корону отургузчу, анан үйдүн артында мындай скамейкасы бар болчу. Ошол жака жанына сонун гүлдөрдү отургузчу. Жыл сайын гүл отургузчу. Тайнең үчүн деп. Тайнең көрөт, тайнең гүлдү жакшы көрөт. Мына гүл отургузуп атам деп көп гүлдү отургузчу. Анан кечинде экөө отуруп алып, 1 саат сүйлөшүп отурушчу. Биринчи помидорду тайнем алып келип берчү. Кемпир деп. Биринчи ачылган гүлдү үсүп барып тайнем алып барып берчү. Деп. Экөөнүн сүрөтү да бар да. Тайнем тарынчак болчу, эрке болчу, картайганга чейин эркеледи го. Дарысын дагы тайтам берчү, унутуп койчу дары ичкенин. Бул кичинекей эле кыз, мышык бул, мышык оозуна салсаң жутуп коет деп тайнемди ушинтип эркелетчү да аябай. Бирок тайнем дагы атаң келмейинче тамак ичпейбиз. Бизде ошондой эреже болчу. Атам да аябай аячы, аябай түшүнчү. Экөөнүкүмдү аябай жакшы тандайм болчу да. Тайнем бир жолу аябай ооруп калганда, аябай ооруп калды, уже кетет го деп баарыбыз ойлоп атканбыз. Тайтам да картаң ошол кезде. Картаң онтоп чыкты түнү менен. Анан эртең менен барсак, таятам тайнем жанына жатып алыптыр. Үстүнө жаап, кучактап монтип жатып алыптыр. Көрсө тайнем түчүндө чыкырыптыр, үшүп, анан барып кучактап, тим эле сактап калам деп, ичин эле ошол убакта сактап калды. Биринчи тайнем каза болду. Анан 40-ында, ровно ошо 40-ын өткөрүп атканда, казандарды көмтөргөндө таятам кетти. Бул дагы чоң
таятамдын мындай эркектиги да. Тайнемдин артынан бүт баарын кылып, карап, даже ошо казанда оокат кылып аткан балдардын, жигиттердин курсагын тойгуздуңарбы деп өзү ооруп жатат. Аябай ооруп атат да. Жатат онтоп. Бирок жанын кой бербей атат да. Деп туруп анан мына милдетим аткардым деп анан жанын кой берди. Чындап айтканда өзүн кыйнап эле кетти бул жашоодон. Анткени майрамкансыз жашоом жок деди да. Таятамдын аты Сагынбай, тайнемдин аты Майрамкан болчу. Мен Сагынбаева каяктан? Мен жолдошумдун фамилиясы дагы Сагынбаев. Таятам да Сагынбай. Ошон үчүн Сагынбаева деп эле смело фамилияны алып алгам. Ушундай сүйүүгө мен күбө болдум. Сүйүү деген ушундай экен деп ойлоп келгем. Биз жолдошум экөөбүз 18 августта үйлөндүк. Тайнем, таятам дагы үйлөнгөн күнү 18 август экен. Балким ошол биздин үй бүлөбүздү сактап калды. Балким баары бир кичинекей кезинде көргөн образ мээңде калыптанып калабы. Чыгып мен дагы үй бүлөмдү сактап калдым. Мен деле чыныгы сүйүү эмне экенин кеч түшүнсөм дагы түшүндүм. Үй бүлө эмне экенин кеч болсо дагы түшүндүм. Ошол менин таятам менен тайнемдин сүйүүсү бир Чыңгыз Айтматовдун бир чыгармасындай эле. Эгерде мен Чыңгыз Айтматов болсом, мен чыгарма жазмакмын ал экөө тууралуу. 4 баланы жоготушту, согушту көрүштү, ачкачылыкты көрүштү, репрессияларды көрүштү. Кийин дагы 2 баласы каза болду, аны да көрүштү. Бирок эч нерсеге сынбай жашоонун аягына чейин биринин колун бири кармап, бирин таяп, бири-бирин таяп, эч бир адамга жамандык кылбай, дайыма мындай жашоого адилеттүү карап, адамдарды жакшы көрүп, жашоону жакшы көрүп жашаган адамдар бул менин таятам менен тайнем.